Достор, мен сіздерге бүгін Түштүк Кореяға кантип келсе болот ушул туурасында айтып берем. Кокусунан загранпаспортуңуздар үйдө калып кетсе, тестке кирбейсиздер. 4 бурчта камера, анан сиздерди корейлер айланып тегеренип жүрүшөт. 70% балдарга контракт келет. 65-70-75%. А кыздарга болсо, баса дагы бир айта кетчү нерсе, Кыргызстандагылар бул жактан контрактты чакыртып алса болот. Кантип? Буну бир гана жолу бар. Мен айтам. 25 жаштагы балдарды чакыргыла деп бактыңыздардан да, мисалы антип башын ооруткусу келбеген болсо, ал жок болбойт деп коет. А визага болсо сиздер $70 бересиздер. Болгону $70. Январда $1000 чейин чыкты да, $1010 алып келдик биз билеттин акчасын. Тосуп алгандан кийин сиздерди лагерге апарат. Ал лагерде 3 күн болосуздар. Ошентип Кореядагы жашоо башталат. Салам достор, Түштүк Кореядан салам жолдоп, мен Мусажан Улуу Талайбек. Достор, мен сиздерге бүгүн Түштүк Кореяга кантип келсе болот ушул туурасында айтып берем. Биринчи эле айта кетчү нерсе, бул Түштүк Кореяга EPS программасы менен келсеңиздер эң жакшы. Башка жолдору жок тилекке каршы. EPS программасы деген бул эмне? EPS программасы бул Кореяда 15 мамлекеттер менен келишим бар. Ошонун арасында биздин кошуна Өзбекстан жана Кыргызстан бар. Кыргызстандан ошентип 3 жылга же болбосо 4 жыл 10 айга келип иштеп, акча чогултуп кетсе болот. Бул EPS программасы менен Кыргызстан 2007-2008 жылдардан бери иштешип келет. Ошондон бери өзгөрбөйт. Бир гана өзгөргөн нерсе, жылдан жылга балдар көбөйүп, тест кыйындашып баратат. EPS программасына кимдер катыша алат деген суроого келсек, эми сиздердин биринчи эле жарандыгыңыздар Кыргызстанды жараны болушуңуздар керек. Экинчиси сиздердин жашыңыздар 18 жаштан 39 жашка чейин болушу керек. Ушул жерден айтылбай калган нерсе, бул соттолгон эмес жана Кореядан депортация болбогон жарандар болуш керек. Төртүнчүсү бул корей тилин билишиңиздер керек. Достор, ушул жерден айтылбай калган нерсе, соттолгон эмес жана Кореядан депортация болбогон мекендештер болуш керек. Видеодо айлык акы дагы айтылбай калыптыр. Айлык акы $1,500 $3,000 чейин иш убактыңызга карап чыгат. Корей тилини эми кайсыл жерден окусаңыздар да боло берет. 3 айлык окуйсуздарбы, же 1 жыл окуйсуздарбы, же 4 жыл окуйсуздарбы, канча окусаңыздар да, кайсыл жерде окусаңыздар дагы, Москвада, Айылда, Бишкекте боло берет. Бир гана ошол корей тилин билишиңиздер керек. А тестке кирүү үчүн регистрация бул Кыргызстанда болот, Ош жана Бишкекте. Сөзсүз өзүңүздөр келесиздер загранпаспорт менен. А тест бир гана Бишкекте болот. Ошол тестке сиздер өзүңүздөр барышыңыздар керек болот, загранпаспортуңуздарды алып. Кокусунан загранпаспортуңуздар үйдө калып кетсе, тестке кирбейсиздер. Ошо эсте болсун, загранпаспортту алып барасыздар. Эми тест кандай болот? Ошону айта кетсем, тест кадимки эле бир зал болот, бир комнатада. Астыңыздарда компьютер, анан эки жагы тосулган, 4 бурчта камера, анан сиздерди корейлер айланып тегеренип жүрүшөт. Кыргыздар карап, бирөөнү карамай жок, сүйлөмөй жок, телефон жок. Ошол жерден өзүңүздөр 20 суроону угуу, 20 суроону окуу, ошентип белгилейсиздер. Мисалы, бул эмне деген суроону сиздерге корейче сүйлөп айтат. Орусча же англисче эмес, корейче. Бул эмне дейт. Анан сиздер ошону угуп тандайсыздар. Сүрөттө эмне турат? Биринчи китеп, экинчи тетрадь, үчүнчү ручка деп мисалы ошентип айтылган болсо, ошол китеп турган болсо, китепти тандайсыздар. Окууда болсо, ошону жазып койгондо, бул эмне деп жазып койгон болушу мүмкүн мисалы. Сиздер ошону бул эмне деп окуп туруп, анан сүрөттү карап туруп, биринчи вариант кандай, ошолорду окуп белгилейсиздер. Ошон үчүн тилди билишиңиздер керек болот. Эми мына тесттен өттүк дейли. Сиздер тесттен өткөндөн кийин дагы бир сыйра ден соолукту текшертесиздер, соттолгон эмес, андай мындай деген кагаздарды бүт чогултасыздар дагы, ошо тест тапшырган жерге апарып бересиздер. Бергенден кийин алар сиздердин документтериңиздерди алып Кореяга жиберет. Кореяга келет бул жактан. Бул жака келгенден кийин жумуш берүүчүлөр, бул жакта корейлер өздөрү тандап чакырып алат сиздерди. Эч кандай бул жерде тааныш билиш деген нерсе рол ойнобойт. Кыргызстанда мисалы бирөө тандап сизди акча берсеңиз, сизди жиберип андай нерсе жок. Бүт баары бактыңыздардан да. Дагы мен бир айта кетчү нерсе, буну мен лотерея сыяктуу айтып түшүндүрөм да элдерге. Сиз тесттен өтсөңүз, бул лотерея сатып алдыңыз дегендей да. Тесттен лотереядан уттуңуз, утпадыңыз, бул бактыңыздан да. Ошондой эле бул тесттен дагы өттүңүз, Кореяга документтериңиздер келди, контракт барабы, барбайбы, бактыңыздардан. Бирок айта кетчү нерсе, 70% балдарга контракт келет.
65-70-75%. Кыздарга болсо 95, 97, 98, 99% контракт келбей калышы мүмкүн. Себеби бул жакта жумуштар оор болгонуна байланыштуу кыздарды аз чакырат. Ошол жагы эсиңиздерде болсун. Баса дагы бир айта кетчү нерсе, Кыргызстандагылар бул жактан контрактты чакыртып алса болот. Кантип буну бир гана жолу бар. Мисалы, менин заводума Кыргызстандан бир 2 бала керек болуп атат да, чакырам деп атат заводдагылар. Мен аны билип калдым. Анын директорлор менен сүйлөшсөм болот, мисалы айтып туруп. Менин Кыргызстанда иним бар. 25 жашта. Кыргызстанда жашы 24 жашта болот. Кореяга келгенден кийин уже бир жаш кошулуп айтылат да Кореяда. Мисалы Кыргызстанда 24, Кореяда 25. Мен айтам, 25 жаштагы балдарды чакыргыла деп. Завод макул десе, 25 жаштагы балдарды барып айтат, мага Кыргызстандан 25 жаштагы балдар керек деп. Ошондо мени иним илешип калышы мүмкүн да. Бактынан да ал дагы ошентип 25 жаштагы балдар арасында ошентип илешип калса келет. Башка эч кандай жолу жок. Мисалы акча берип, мен директорго мен ушундай инимдин атын жазып берип, ушуну чакыргыла деп андай нерсе жок. Бир гана ошол жаштан неметсе болот. Сиздер ал үчүн бул жактагы балдар менен байланышыңыздар керек да. Ошо сиздердин заводуңуздарга Кыргызстандан бала керек эмес бекен, ошо керек болсо жашыңыздарды айтып, мени чакырткыла деп ушинсеңиздер болот. Бирок бул дагы бактыңыздардан да. Мисалы антип башын оорткусу келбеген болсо, ал жок болбойт деп коет. Башымды оорутпагыла, мен Кыргызстандан бала чакырам, канча жаш болсо да боло берет деп чакырса, ошол келет. Ушундай достор, көп сүйлөп бердим окшойт. Эми айта кетчү нерсе бул, мисалы сиздерди Кореядан тандап алды, контрактты жиберди. Контрактты жибергенден кийин Кыргызстандан сиздерге чалат. Анкета толтурасыздар деп айттым башында. Ошол анкетада номерди жазасыздар. Эгер өзүңүздөргө алмашып кетет деп ойлосоңуздар, үйдөгүлөрүңүздүн номерин жазасыз. Кантип болбосо да сиз менен байланышат. Таптакыр эле номерлери бүт алмашып кеткен болсо, алардын өздөрүнүн Facebook'та баракчасы бар. Facebook'тан жазат. Мисалы, Абдикарым уулу Мунарбек деп туруп, мага байланышка чыгыңыз деп жазып коет. Ошол жерден тааныш билиштер чалып, сизге неметиши мүмкүн да, көрүп калса досторуңуз. Ошондон эч кыжалат болбоңуз. Сиздерге чалып айтат, ушундай контракт келди, Кореяга барасыздарбы деп. Сиздер ооба десеңиздер, контрактка кол коесуздар, Кореяга барам деп. Андан кийин 10 күн окууга келесиздер. Эми контракт жөнүндө түшүндүрө кетсем, контракт деген бул Кореядан сиздерге мисалы Абдикаримов Мунарбек деп коелу. Абдикаримов Мунарбек сизге ушундай Сеул шаарында же болбосо Пусандан же Суон деген шаарлардан контракт жиберет да, же болбосо Паран деген шаардан. Айтат, сиздин заводуңуз ушундай, мисалы коробка завод, айлыгыңыз ушунча, тамак ашыңыз 3 маал берилет, же болбосо 2 маал берилет, кечкисин же обедти. Ошентип айтылат да бүт баары. Жатаканаңыз, айлыгыңыз акча менен берилеби, же болбосо картага которуп береби? Кайсыл күнү картага түшөт? Жатаканаңыз кайсыл жерде? Бүт баары жазылган болот. Ошол нерсе контракт. Эми жанагы жерден улантып кетсек, 10 күн окуйсуздар, 10 күн окугандан кийин дагы тест болот. Ошол тесттен да өтүшүңүздөр керек. Жакшы аракет кылсаңыздар өтөсүздөр анданчы. Андан кийин сиздердин бүт паспортуңуздарды чогултуп алат дагы визага тапшырат. Виза ошо 1 жуманын аралыгында чыгат. Визага болсо сиздер $70 бересиздер. Болгону $70. Визаңыздар чыккандан кийин эми билетке акча чогултасыздар. Бул билеттин акчасы биз башында келгенде 2016-жылдары $500 тегерегинде болгон. 2022 жылы январда $1000 чейин чыкты да, $1010 алып келдик биз билеттин акчасын. Плюс ошол убакта карантин болуп калды. Карантинге 10 күндү жаттык карантинде. Ага $1000 акча кетти. Азыр карантин жок, буйруса. Сиздер билетке эле акча чогултасыздар дагы, ошо менен учуп келесиздер. Эми учуп келгенден кийин сиздерди бул жактан өздөрү тосуп алат, атайын бир киши. Эч кандай кыжалат болбоңуздар. Тосуп алгандан кийин сиздерди лагерге апарат. Ал лагерде 3 күн болосуздар. Ал жерде дагы анализ тапшырасыздар. Кан сан бүт баарын анализ тапшыргандан кийин Кореянын маданиятыны, закондоруну карта жасайсыздар. 3 күн лагерде жүргөндөн кийин сиздерди атайын ошол заводдон бир киши барып алып келет. Алып келгенден кийин завод менен таанышасыздар, жатаканаңыздарды көрөсүздөр, ашкана, бүт баары. Кыргыздар барбы, жокпу, Өзбекстанданбы, кайсыл жактан ошолор менен таанышып, жумуш жайыңыздар менен ошентип Кореядагы жашоо башталат. Тамаша достор.
бул жакта эми башында келгенде кыйынчылыктар болот. Ар кандай заводдор болот да, мисалы шарты жок болуп калышы мүмкүн, кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Баарына чыдаңыздар. Эми аябай эле зыян болуп кыйналсаңыздар, 3 айга чейин ошо ID карт жасап берет да сиздерге Кореяда жүргөнгө. Ошол ID картты алгандан кийин жумуш алмаштырсаңыздар болот. Заводуңуздар өтө начар болсо, жакшы эле болгон болсо, анда бир жерде иштеңиздер деп кеңеш берет элем да. Себеби сизден кийинки Кыргызстандан келүүчүлөргө плюс болот да. Биз Кыргызстанды жакшы жагынан көрсөткөн болобуз, ушинтипчи. Бул сизди чакырган заводдогулардын да тааныштары бар да. Алар айтат, ушундай Кыргызстандан балдарды чакырдым, зор экен, иштеп атат, жакшы балдар экен деп. Силерди чакыргыла деп кеңеш бериш мүмкүн да аларгачы. Сиздер иштебей антип, мен иштебейм, ана айлыгыңар аз экен, андай экен, мындай экен деп чыгып кетсеңиздер, айтат, бул Кыргызстандан болбойт экен булар. Кыргыздар деп айтат да эми. Сизди бир эле мисалы Мунарбек жаман экен деп айтпайт. Кыргызстандыктар жаман экен, болбойт экен, чакырбагыла, кеңеш бербейм дейт. Ошентип сизден кийинки контракт күтүп аткандарга минус болот да, зыян. Ошол себептен бир жерде иштеңиздер деп кеңеш берем. Ушул достор, сиздерге бүт баарын айтып бердим. Эми туура эмес же болбосо ката же айтылбай калган жерлер болушу мүмкүн. Ошондой жерлери болгон болсо, туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Кемчилдиктер, катачылыктар же болбосо түшүнбөгөн жерлериңиздер, суроолор болсо бүт баарын комментарийга сөзсүз жаза кетиңиздер, мен аны окуймун. Бул видеону досторуңуздар менен, тааныштарыңыздар менен бөлүшүңүздөр, сөзсүз алар дагы билип Кореяга келишсин. Түштүк Корея эмгек мигранттарын мыйзамдуу ишке орноштуруу боюнча Кыргыз Республикасы менен биринчи келишим түзгөн өлкө. Түштүк Кореяда иштөөнү каалоочулар 18-39 жаш куракта, корей тилин жакшы билген, мурда сот жообуна тартылбаган жана Кореядан депортация кылынбаган жарандар болушу шарт. Алар жылына бир жолу өткөрүлүүчү корей тили боюнча тестирлөөгө катышат. Тесттен өткөн жарандарга иш орундары кепилденбейт. Алар болгону ишке орношууга арыз берүү укугуна ээ болушат. Талапкерлер төмөндөгү документтерди даярдоосу зарыл. Медициналык кароонун корутундусу, Ички иштер министрлигинен сот жообуна тартылбагандыгы тууралуу маалым кат, анкетаны толтуруу, электрондук базага катталуу. Негизинен кыргыз жарандары Түштүк Кореянын өнөр жайышканаларында ишке орноштурулат. Кореянын мыйзамдары боюнча өлкөдө 4 жыл 10 айдан ашык иштеген мигранттар өзүнүн мекенине кайтып барууга милдеттүү. Ошол достор, эми ушул менен видеобуз аяктады. Кийинки видеолордон көрүшкүнчө саламатта болуңуздар.